Паркты оңдо берсиндер, ким болсо дагы. Бизди көркөз Баткен шаарыбыздын көркү да эй. Парк болбосо кантип балдар ойносун паркта күндө. Endi parkda hozirgi muğunlarga bir жақсына qılıp, bari biz eni ulgaygan adam mana aytdı, etajda nereler var. Kişine manerge neme qılıp bersenger жақсы болот edi da. Биз бүгүн Жеңиш паркында турабыз. Баткен шаарындагы Жеңиш жана Жаштык парктары 2023-2024 жылы мэрия тарабынан реконструкцияга даярдалып, жеке ишкерлердин оюн зооктору, дүкөндөр алынган. Реконструкциялоо иштерин Арис уюму колго алган. Арис уюму былтыр 31 июлда коомдук угуу өткөрүп, парктын курулуш иштери декабрь айында башталарын белгилеген. Бүгүн 2025 жылдын 8 январь Жеңиш жана Жаштык парктарында курулуш иштери жүрбөй жаткандыгын көрүүгө болот. Бул боюнча Арис уюму эмне деп жооп берет? Салам медиада калыңыз. Проект өзү 2024 башында башталды. Проект түзүү иштеричи. 2024 жылдын аягында сентябрь айында тендер болду. Тендердин процедуралары бүткөндөн кийин дагы тыныгуу убагы, андай деп тандоо убагы деп болуп 3 айга созулат да. Ошолор баары бүттү. Декабрь айында тендерден жеңүүчүлүгү менен контрактка кол коюлду. Бригада даяр турат. Бригадир өзү, мастер өзү оштон келатат, келет. Эртең буюрса жумуш башталат. 2025-тин январь айында башталса, курулуш мөөнөтү 1 жыл. 2026 жылдын январь айында Кудай буйрса бүтүрөбүз. Балдарды каяка апарып ойнотушубузду билбейбиз, частныйга апарып атабыз балдарыбызды. Аябай начар, тазалыгы жок. Бардыгы слоясы жок. Ойлош керек да. Keyingi muğunlarga. Manerge kişine bir жаштарга neme qılıp bersenger тазалап, мындай паркты жашына qılıp bersenger жақсы болот эди. Балдар ойной турганга жакшы аянтчалар жок. Жана скамейкалары жакшы эмес, мындай сынык дегендей.